Балдар, азыр биз индивидуально иштейбиз, макул, азыр бөлүнөбүз барыңар станцияга. Темирлан менен Адилет силер Жаныбек менен Темирлан, Адилет лапа иштейсиңер. Макул, силер жана Шупоков даярдап атат. Чемпионат города, балдар даярдаган чемпионат города. Вы үчөңөр. Муса, сен дагы тоже печатки. Снарядка турасыңар. Кутман, Муса, Жеңиш, Ерлан. Снаряд, макулу. Работа, жеке сокулар, акцентке иштейсиңер. Макулу. Бакыт, Осмон, гантель менен иштейсиңер. Көздүн астынан макул, отработка. Макулу. Түшүнүңөрбү? Всё, балдар, давай станцияга бөлүңүлөр. Даярдаңла. Бокс. Мен өзүм 87-жылы 14 жашында бокско келгем. Ага чейин бул бокско кызыкпачым. Ойлогом бокс жөнүндө жана мушташты эле. Карачым сараналардан жакпачы да мага. Сразу түшүндүм, менин спортум. Сүйүп калдым. Мына эсе мен боксер катары өтө эле мындай результат берген эмесмин мен өзүм. Кичине мага тренировка процесси жакчы да мага. Мына печаткаларды кийип, жылып, жана коргонуп, уруп. Макал лакап бар да немелер тренерлердин арасында. Хороший мастер, плохой тренер деп. Бизде көпчүлүк тренерлер бизде ушул жана мына чоң ийгиликтерге жетишкен тренерлер алар. Өздөрү мындай өзү өтө эле күчтүү спортсмен болбочу. Эртең даже башка түрлөрдөн келип результат берип койчу да. Бизде ушундай примерлер. Негизи машык туручу бул биринчи орунда бул аналитика менен, анан экинчи орунда психология. Ошо да, аналитик. Хорошо, показал корпус, на голову набросил, хорошо. Попробуй отрабатывать передней рукой, скачковой, и прямой, и боковой. Скачок мен. И вот это вот, алсак, прямой должен. Прямой, ага, бутхал будет. Вот шу керек, ага, вот. Спокойно. Ага, бутан. Башмен ыргыва. Ну, колду чыгар. И колду чыгар, ага. Колду чыгар. Вот жакшы. И сразу чипет от колтуну. И азыр кара арта чыгат, воздух стопнуты выброси. Ак жол айнын келгенине уже 7 жыл болду. 2012 келген студент кезинде. Өзүм башында Жалал Абад областынын Көкжаңак шаарында баштагам. Ал жакта Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген Бактыбек Рыскуловдун колунда машыгып баштагам 2004-жылы. Анан 2011 школду бүтүп бул жакка Кыргыз мамлекетинин дене тарбия жана спорт академиясына тапшырып, анан 2012-жылы Ак жол агайга өткөм. Буга чейин мен башкача школада иштечим. Анда стилим только мушташмай болчу. Агайга өткөндөн уже агай уже мени чувствительныйсың, сен чувствоң жакшы, сен ойношуң керек депчи, сен техникага ойноп, ачкы набирать этип эме кылышың керек деген. Агайдын эң бир эмеси бул. Сен билет да, сен формадасыңбы, формада эмессиңби? Анан бүт жагынан баягындай карап, как препод сыяктуу, анан как мындай ата катары да жакшы киши да. Мына келип бүт жагынан курсагың токпу, кийимиң бүтүнбү, бүтүн карап, колунан келишинче жардам берип, ушундай эме кылып жүрөт да бизге, ар дайым колдоо көрсөтөт. Адам ичинде немени жана тартыш керек да, жана балдар менен иштеп, педагогика, кичине жана нервный системасы күчтүүрөөк болуп, кичине жана чыдамкай болуп, баштыруучу ошондой керек да. Спокойно балдар менен биринчи жана психологияны бакырбай, урушпай, акырынан чыдап, бир эле процессте. Бизде тренерский эмес жагынан жумушту жаман. Эртең менен 8-де залга келесиң, кечинен 8-де кетесиң. Күн сайын бир эле процесс. Балдар келет, бир программаны түшүндүрөсүң, кайталайсың, ушундай 1 жыл, 2 жыл, 10 жыл, 20 жыл. Тренинг жумушу бул жана немеде жана чыдамкай адамдар бар да. Чыдаш керек, анан жана балдарды жакшы көрүш керек да. Балдарды жакшы көрүп, мына балдары жанагындай кандай десем. Балдар жакшы киши болуш керек да тренер, биринчи орунда.
Багы ошо балдарды да сүйүп, кесүүнү да сүйүш. Анан балдар менен жана сүйлөшкөндү билиш керек. Ошо мисалы 9 жаштагы баланын психологиясы башка. 12 жаштагы өспүрүмдүкү уже башкача боштолот. Жана 16 жаштагы балдардыкы 24-22 жаштагы мастерлер уже болгон балдардыкы алар башка психолог. Ошо менен ар бирине мондай кичине сөз табып, өзүнүн методика бар ошолар менен жана психологический сүйлөшкөнгөчү. Кичинекей балдарды кичине эркелетип, ойнотуп коебуз. 12-13 жаштагы балдардан уже кичине көндүрүп баштайбыз, кичине каттуураак сүйлөп, кичине каттуураак дисциплина коюп. 24 жаштагы балдар менен уже жана 20 ашкан балдар, жана спорттун чебери болгон балдар менен уже арбы эң кандайсында чата уже башка пландар, башка уровень, башка деңгээль. Ошон үчүн Головку прикрывай, вот ты лево бьешь, смотри, лево ударил. Головку перепрячь, видишь? Башню бей, вот, видишь? Вот ты спрятался за кулачком, видишь? Право бей, давай, право бей. Вот ты спрятался за кулачком, видишь? Четко давай, работаем, ага. Вот пробил, хорошо, молодец. Вот пробил, хорошо, пробил. Видишь, локоточек? Прикрывает, рука прикрывает, видишь? Четко. Ага, соберись, таз разжал. Вот, хорошо, ага, вот. Вот, молодец, вот. Нацелен, смотри на себя смотри, хорошо? Постоянно, что из головы, постоянно. Сюда ушел, сюда ушел. Ачык эле айтайын, мен муну залда жумушту жашап элем да. Жаш балдар менен, өсүп кеткен балдар менен, жаңы балдар менен жашап элем да, мындай иштегенчи. Жана мен өзүм бошуна болгондо башыман өткөндө эң маанилүү момент бул жана башталыш да. Биринчи баланы басканда ошондон туура башталат да. Баштан туура бастырып койсоң баланы, бала кийин туура басып кетер, жашап жүрөт. Ошондой боксер ошол. Менде ошо башыман өткөн. Мен мындай сторонага кызыкчы, мага өзү процесс жакчы да. Мына залдын жыты, тренировка, темдер чыгарып, каны куйлайт, ужасын, отработка, приемдор, ударлар, защита, ошол процесс жакчы да мага, бокстун негизи. Анан ошо канымда калып турду. Мына курама команда иштеп келген. Ооба, сөз жок. Ар жерде кызык да. Бийик деңгээль, дүйнөлүк чемпионаттар, өзүнчө азарт бар да, кумар бар өзүнчө эле жана. Азия дүйнөлүктөр барып, биздер жарышка, биздер калышпайбыз деп. Бирок кичине мен жүрөгүм, жаным залга тартчы да мени. Мен коллегалар мага өзүмдө процесс чыгат дедим. Процесс чыгат, балдар менен залдан. Кичинекей балдар менен жана чоңур балдар менен өстүрүп, ушул момент чыгат да мага. Сен көпчү жакшы, сен азыр мен сол менен алдап, бир 2-3 обманды, мак сол менен алдап, аластып алып, оң колду катыр. Же түз башка, же астынан ичкен макулбу? Түз же апперкот менен сол менен аласың. Жок, мына жайтым сен. Тез, жеңип тез. Бош. И акцент бир жолу. Жакшы, Даже мындай тийгизбей койсоң болот. Жөн мына акынан. Вот жеңип. Вот, аластым. Акцент жакшы. Акцент жакшы. Кайта сол менен. Акцент сол колдо чип кет. 2 сааттан тренировка кылабыз күндө. Турнирлер болсо күндө келип калтырбай даярданабыз. Агай жакшы карайт. Биз ар бирибизди өзүнчө бөлүп карап. Ар бир тренировканы калтырсаң ошо өзүңө эле минус. Турнирде соревнованияга чыкканда жакшы иштей албай калтырбаганга аракет кылабыз. Ошо мирлерди утуп, олимпиаданы утуп, ошо Кыргызстан желегин желбиретсем, ата-энем сыймыктанган жигиттерден болсом. Акцент стопинг. Жакшы. Жакшы, алдап. Стопинг. Жакшы. Акцент стопинг. Жакшы. Мисалы, только тренировка менен жашайм. Мен эч кандай башка жумушка кирбейм. Бизнес мага предложение келет, достор. Бизнесмендер бар, тиебер, жакын мындай бар, жок. Барды бишет. Мен только ушу бокс менен жашайм. Ошол үчүн мен мына залды салдым да. Бул менин кумарым. Тренировка, процесс, бокс ушу. Мен опять кечке отуруп элем да, барды бишет. Эртең мен 9-дан 11ге чейин залда отурам мен. Бирок бул менин кумарым да. Аябай жашап берем ушуну. Балдар менен иштеп, үйрөтүп, мындай биатлон кайшытып, кайды ашып коер болуп жана май спорту утуп калат, келишет. Разбор кылабыз. Кандай ката кетти, кайтан кетти, биатлон чатан сүйлөшөбүз. Ушу процессте жагат. Анан жаш балдар келишет. Аларды өстүрүп, буткап тургузуп, ошол жагат да мага. Школада окуп жүргөндө ал
атам мени өзүнүн жанында алып атам менен барчымын да бокска. Анан ошентип жүрүп эле бокска кызыгып кеттим. Соревнованияларга чыгып, башында утулуп эле жүрчүмүн. Анан кичине утуп баштагандан кийин өзүм кызыгып баштадым да. Кичине утса да болот экен деп. Анан мен республиканы уттум жаштар арасынан. Республиканы утуп, анан ошондон кийин башталды да. Спартак деген зал бар болчу. Ошол жакта мен ошол залга барчымын да. Анан барып жүрүп, анан Акжол агай мени карап, мындай эметип, анан өзүм тренерим жок калгам да. Анан Акжол агай менен сүйлөшүп, Акжол агай өтүп кеткем да. Мен мындай туура тактика коюп берет да бойдон. Анан ошо агайдын айтканын кылып, мындай көп жерден жардамым тиет да рингте. Агай эстимдай башка соревнование жакка барып калганда агай жок кыйналабыз да. Мындай башка тренер билбейт да бизди. Мындай айта албайт да, мындай кыл, тигиндей кыл деп анан кичине кыйыныраак болот да, өзүң ойлонуш керек болот да. Өз Акжол агай менен чыкканда бүт туура айтып берет да, мындай кылыш керек да, анан ошону аткарып биз утабыз да. Хорошо. Силер азыр СКК алла. СКК мектеп койдум, макулбу? Бизге барган мамандабыз тренерге, бизге көбүнчө кандайсың, азыркы заманда мына мисалы акча десең, балдардан бизге акча салып керек эмес. Главное, что боксту сүйсүн. Боксту сүйүп, анан бокс ушундай жана орусча айтканда преданный болуп. Мага келип коюп, анан Кудай шүгүр, мына элдерде айтат, сиз аркылуу биз бокста аябай көп сүйүп калдык. Мисалы менин досторум бар, инчектер бар, башка спорттордончу. Барды боксту сүйүп калышып. Сен аркылуу сен ушу жакшы түшүндүрөсүң, анан ушу жана кинолорду, жана видеолорду көрсөтүп түшүндүрүп. Мээсине дагы, жүрөгүнө дагы, жан дүйнөсүнө дагы куруп иштейт. Анан балдар өмүр бою эле ага деп жүрүшөт. Сыйлайт, атмери сыйлайт. Кайдан көчөдөн жолуп каласыңбы, эмне кыласыңбы, балдар башта дагы ага деп турушат. Кичине эмне болуп калат, кичине ооруп каласың, жана грипп болгондо эле балдар учуп келишет, сразу келишип, дарып бары көтөрүшүп, ага эмне атасың деп чайлардан берип, эми ошол да, десең да бизге эмне керек да жашоодо. Жашоонун багы акчада эмес да, туурабы? Жашоонун багы, кандайсың, тренердин багы результат. Анан самое главное бизде тренерский жумуш, биз агаларды жана бизди бекербес агай дейт да, агай. Бир сөз бар, машы турчу, а бир сөз бар агай. Мисалы Америкалар, азыр Россиялар популярный болуп калды, сөз жөн агайга атын айтпады, жөн тренер деп коет да. Тренер, как вы поживаете деп коет. А бизге балдар агай дешет. Ал башка сөз, ал башка уже агайга башка требование да. Жана бул жаш боло сен уклон, троечка отасың, ошо жаш болот да. Тарт. Бир-эки жолу тарт. Бир, дагы бир жолу, тарт. Игерте. Ага, жакшы ошо. Баш, ич, баш, үч, жакшы. Баш, ич, баш, жакшы. Жөө билбейм, өзүм кичинекейинен бокс жагат эле да, байкемде ошентип аркасынан жүрүп эле кечке эле уруп, монтипче байке менен ошентип эле үйрөнүп кеткем. Бокста өзүмө жагат да ошо. 9 жашымдан баштагам уже. Спартактан, Акжол аяктан баштап берген. Өзүм үй бүлөм өзү спортко да жакшы да, боксту да жакшы көрүшөт. Чоң байкем да боксер болчу эле. Ошонун аркасынан барып күндө бокс мага деле жагат эле да, кичинекейимде. Ошон бокска келдим. Мына болуп калдыр мага. Скачок менен боковой, оңол менен түз. Скачок боковой, түз. Ушунан алыстан, ага. Вот, жакшы ушундай, ага. Башка. Жакшы. Вот. Мендештер аз болуп атат да, мендеш чок болуп атат. Балдар кызыгат да. Буга деле нерсе керек да, жана мендеш бар. Алар ошон үчүн келген да. Бокс күрөш бул биринчи жолу мендеште, биринчи орунда мендеш, туурабы? Күчтүү көрсөтүп, психология көрсөтүп, анан ушу тренер менен сүйлөшүп, анан балдарды чогултуп, бир ончалык балдарды чогултуп, жана кичинекей матч встреча кылышып жүрөбүз да. Азыр бүгүн балдар келишет Александровка айылынан. Ошолор жакында жарышып ушундай кызак болобу келе дедим, давай урушалы. Балдар дуруштуп кичине. Раунд 3.
İşte. Kolkolma işte. İyi. Oldu işte köra. Hem turaylı boş kireyli o şerde. İçke başka vurmayı kalsın. İçke otursun. Hem başka götürüş. Жеткиз. İçki ko'rsatma, boshqa lev boq emas, kachok men. Muna. Все, давай, иште. Жестко иште. Ko'p tekirbe, janda da turur. Sol. Ay, yaxshi. Sol boshqa. Молодец. Sol, постоянно sol. Sol gayra dağı içeride. Ay, yaxşı. İşte. İyi. Boks бұл психология. Бокс бұл жақында бір жерден көрдім бір сөзді тұрады. Бокс бұл 20% физикалық жұмыс, 80% бұл мен жұмыс, менталдық жұмыс та. Бокс бұл психология. Оның үшін жаңа мысалы бізде ошол парадокс, бокстың парадоксы не? Көбінше боксерлар мана физикалық күшті емес. Ашық айтқанда генерал бойын астындағы кішкене тамеки тартып қойышады. Ошол профессионалдар. Бирок бойго чыгып, бойдо эмгилесиңер да бул бирес. Бизде расчетта бул войнада, расчет кадимкидей согушта. Айда жанагы эки кишинин психологиясынын согушу да бокс. Ошон бокс эми жакшы нерсе, бирок бул көбүнчө жанагы психология жагынан ошол үчүн мына кино индустрияда, кинодочу мына эң популярдуу спорт, анын доказанный факты бокс. Эмне үчүн? Потому что бияка психология көп да, драма көп. Бокс бул драма. Потому что карап көрсөңөр, мына эки киши чыкты, бири-бирин жыгыта урганга. Расчет менен кантип мен була. Бизде мисалы 3 удар бар. Түз соку бар, астан соку бар, капталан соку бар. Баары эле максат эмне? Адамды эсин ойдора кылып жыгытыш да. Нокаут. Нокдаун, нокаут. Акцент. Жакшы. Акцент. Ага. Ондон, солдон, bir жолу солдон. Тейрлан bir жолу солдон, bir жолу ондон. Дайдагыла дистанцияны кармагыла. Ага. Дистанцияны карма. Ага, жакшы. Изде. Алда. İşte акцент. Жакшы. Вот, жакшы. Жугер. Ага. Вот, жакшы. Не иштеш керек да? Расчет. Жана мисалы шахмат аласыз го. Шахмат бул чистейший менталдык жумуш да. Плюс баарыбыз билебиз. Психология, туурабы? Нерв. Боксто ошол өтөт да. Бизде мындай физикалык күчтүү мындай нагрузка болот боксерлордо. Чансач мындай керек. Бизге мындай физикалык нагрузка эмне керек? Жана узун бойлолго да. Мисалы нокаут кылганга өтө күч керек эмес. Эң башкы бул техника. Туура техника. Сокун туура кылып, убагында урганга да. Бизге физикалык даярдык керек. Мына кичине жана олимпиадаларга, дүйнө чемпионаттарга узун бойлорго кичине жана физика жетишкенмечи. Менталдык жумуш бокста бизде расчетта. Мисалы мен көрсөтөм. Мен мисалы азыр пример. Солголу таштадым. Мен билем. Атара таштатам, тиги көрсүн деп. Тиги коргонду, мага азыр оңгон жооп берет. Уже бизге сиздесиз, бир көрсөттүң, эки сон, байкап алсаң, кетти жакка кетти, анан конкретно билесиң, жактан соку келет. Ошол соку арада биз мисалы тособуз да. Көп баш иштеш керек да. Мисалы көрсөтө ошол, в принципе. Любой мындай спортто, футболдо ошол. Көрсөтүп кой, аласып койду. Обманка. Вот скачка. Ана, дистанционно выйди. Алсап турсаң. Ложное движение. Пошел. Вот это действие. Вес тела перебрасывай правильно. Байка.
Көрсөт. Алда оң жақ менен. Көрсөт. Байқа. Вот. Ложное движение. Қана. Давай. Плечо. Оп. Посылка. Хорошо. Дерни плечом. Дернул. Посылка. Жақсы. Ага. Дерни. Он должен поверить. Дерни. Он поверит. Потом подошел к нему. Хорошо? Давай. Дерни. Посылка. Вот. Мен бокс таңдағанымның себебі мен өзім кішкенекемден бері өзім боксқа қызығам. Жана менің үй бүлөмдө атам қызығат. Атам боксқа қызығып, ушу боксқа келейин деп өзім боксқа келип, өзім қызыққан нерсемге мен тренировка кылып жүрөм, машыгып. Өзүң тренировка калтырсаң, өзүң минус болуп калат, бул каждый тренировка. Калтырбасаң уже плюс кетет өзүң. Каждый тренировка тебе делает тебя лучше дейт, ошондой сыяктуу да. Агай лапа өзү коюп берет. Өзү бүт даярдап берет бизге. Сен кандай иштейсиң? Агай билет бүт барыбыз кандай иштегенибизди. Бүт барыбыз өзүн коюп берет, өзү лапа коюп берет, даярдап коет агай биз. Кыргызстан атын чыгарыш үчүн башка мамлекеттерге болушунча тренировка кылыш керек. Талыкпас мээнет. Тренировка кылып Кыргызстанда болгон турнирлерде чемпионаттарды утуш керек. Утуп чыгып, уткан сайын чыгып кете бересиң, ошондой болушунча тренировка кылып утуш керек. Болушунча тренировканы калтырбаш керек. Көчөдө жөн жүрбөй, ушу тренировка кылып өзүң кызыккан нерсең менен машыккан бул жакшы. Оңолон 1, 2, 3. Баштап кет. 1, 2, 3. Дайыма маятник. Маятник. Оңго, соло. Түз окулат. Түз. 1, 2, түз. Барды түз болсун. 1, 2, 3. Ага. 1, 2, кана. 1, 2, 3. Uzun. Çar kolları. Çar kolları. Aha. 2, 3. Çıkar aha. Çıkar. 1, 2, 3. Балдар керектер бар, мисалы чоң салмактуу балдар бар. Анан чоң салмактагы балдар бөлүнөт. Бул кичинекей бомпойгон же атлетичный чоң балдар бар. Жана дөөлөдө болуп мондай. Анан кичинекей балдар бар, мукачтар деп коет да, майдалар. Орто салмакта балдар бар. Ар бир ошо салмакка, ар бир жана типажга, морфология типажга бизде ар кандай тактика бөлүнөт да. Анан колдорго карайбыз. Мисалы эми ачык айтканда азиаттардын, биздин Азия расаңыз колдору эң кыска биздики да. Эң узун кара жигиттердики, африканецтердики. Европалыктардын колдору орточо, мисалы. Анан ошо арасында карайсың, соперник кандай. Бигенде сен балаң бошнеке болуп, ал менен чыккан жигит узун болуп калат. Сразу тактиканы башка чыгарасың, жакыныраак бар деп. Мисалы, кезинде тескери болуп калат. Сен балаң узун бойлуу, физикасы анча эмес, бирок узун бойлуу, соперник кичинерээк, монда плотныраак, мындай агрессивныраак. Айтасың, жок, буга жоло эле кой. Алдап, артка, капталарга жыгып кичине. Очко менен утуп кет деп. Тактикада жумушта ошондой болуп калат. Анан балдар менен даярданганда ошондой каратат да, мисалы. Анан психологиянан кел балдар, мисалы, койсун коркпон балдар бар да. Эркек балдар кичине коркуп турат. Эркек байкош балдар бар, вообще коркуп балдар келишет. Бирок байкош ушу бир калайт качканга. Анан ошо да карата, төк бар көрсүң да. Жолун коюп бересиң да. Ошого жараша даярданасың. Ооба. Мисалы жана эң бардыр жана техничный жигиттер, техникалык күчтүү жигиттер, алар менимче балдар коркок балдар болушат да, техника. Алар жакшы коргонот да. Жандары ширин. Агайыбыз мындай психолог жактан, мындай физика берүү жактан бүт мындай туура көрсөтүп, туура айтып берет. Биз бүт агайды угуп эле, бүт агайдан кылып эле. Агайыбызга эле рахмат. Ушундай мастер спорт болдук, Кыргызстанды уттук, башка жактардан уттук. Бүт туура жолду көрсөтөт да. 9 жылдын ичинде спорт чебери болдум. Кыргызстанды 4 жолу уттум. Эки жолу неме финалист болуп калдым, күмүш. Анан Дүйшөнкул Шопоковду уттум бир жолу. Анан профессионалга өтөйүн деген ойлор бар. Бирок ал жака промотор, аркверкилерге бүт тааныш керек экен. Биринчи бияктан Азияны утуп алыш керек, мирди утуп алыш керек. Анан Кудайым буйрса Олимпиадага барыш керек. Ошондой жол ачылат деп ойлойм да. Мамлекет спорт бизде боксту жакшы карабайт го көп.
көп таланттуу балдар тыштап коюп атат. Стипендия жок, мындай курсак ачка болот көп балдар. Баары эле бай эмес да бизде спортсмендер. Бүт кыйналып жоңоёт. Эми спонсору болсо жакшы болот да, спонсорлор болуп, боксерлорду форма, бүт экипировка карап, выездтерге акча жок болуп калат, калып калышат балдар, выездтерге барганга жардам бергендерчи. Ачатканда мага мисалы балдар келет, кедей үйлгөнөр келет. Мисалы боецтер бардык эле балдар, эми ачатканда булар жана кедей үйлгөн. Ооба. Айтып жана барбы, жана илгерки созманыз ушу. Бокс это спорт гетто деп коет да. Аз жакында эле жана Александр Усик деген белгилүү украиналык спортсмен бар, ошо айтты го. Бокс это спорт для бедных. Бизде бар футбол, теннис. Аяка кичине балдар болсо тенниске просто бокс арзан да, бизде жана печатка кел болду. Печатканда биз беребиз балдарга. Талантты баланы көрсөң мен татасың да. Ошто боксердин дүйнөсү, ички дүйнөсү бул башка дүйнө. Ошол жана борецтер, боксерлордо негизинен жинап берет булар. Кичине каратүрдүү балдар, булар кичине жана бириси жетишпейт да. Буларга жеңиш. Маштыруучунун жумушу, бул да жана орусча айтканда воспитательный жумуш керек да. Мен ушу ишенем да, канча балдарым колумдан өттү. Мен ушу буларга аракет кылдым да, жана буларды кичине үйрөтүп жашоо жөнүндө. Спорт гана эмес. Кичине жашоодо кандай эл менен туруш керек, кандай ата эл менен мамиле түзүш керек. Кийин булар үй бүлө болуп атпайбы, кандай үй бүлөдө кандай кичине аракет кылам да, булар менен сүйлөшүп, кичине колунан келишинче кеңеш берип кичине буларды. Анан ошо ишенем да, ушу менин колуман чыккан балдар кийин ушу Кыргызстандын реалдуу жакшы граждандары болуп, патриоттору болуп, ошто көп тастар менин залымда биздин туубузда илинип турат, Кыргызстандын туу, анан чансам бул биздин жерибиз. Анан ушу баш турчанын дагы бир эмеси милдети бар да, ушу жана. Колуман мен мактанбай эле коеюн, эми бирок чын айтканда мен мондай алданбайм го, эсеп туура айтсам бир 1000ден ашык бала өткөн да уганда. Анан мен ишенем, ар бир баланын жүрөгүнө кичине башына кичине бир нерсе салым коштум мен. Ушу жана тарбия жана адам болушуна, тарбия болушуна. Анан балдар мондай сүйлөшөбүз. Эми ошол да бар да милдет. Анан алардын арасынан мисалы азыркы моментте залда 100 бала бар болсо, арасынан бир 10 эле бала келет да, жана чоң рингкечи. Ушу бала келет, айтат, биз келебиз, сиз менен сүйлөшкөндө жашап беребиз дейт да. Сиз менен сүйлөшүү көп жана мондай. Анан ошол моменттерде мен жашап берем да, буларга жакшы жашоо жөнүндө. Жашоонун туура багыттан ооба, маштыруучу ошол болуш керек да. Жөн эле жана кургак спорт эмес. Жашоо. Ошон үчүн биз жана аталар айтып кетти, канча артына турат атмендер кешет. Булар бичет. Сага алып келдик, балабызды не только жана спортсмен гана кылып, адам кылып бер деп, эркек кылып бер деп кешет да. Ушундай да көңүлчү. Любой маштыруучу ушундай да. Аталар келет, эркек кылып берчи буну. А эркек кылып кандай? Бул мен дин эмес гана да. Ал жанда баланын жанында ач керек, жан туратып, мээсин туура коюп, туурабы?